Кыргыз тилиндеги бардык маалыматтарды akipress.org.kg сайтынан табасыз. Азыр акыркы жаңылыктардын топтому. Япониядагы саякат кемеде экипаждын мүчөсү болгон кыргызстандык жаран бүгүн 9 мартта Бишкек шаарына келди. Саламаттыкты сактоо министрлиги эрежеге ылайык ал 14 күн карантинге алынганын билдирди. Кыргызстандык жарандан коронавирустун жеңил түрү табылып, дарылануудан кийин кайталанган тестте коронавирус чыккан эмес. Ал эми Америкадагы саякат кемеде Кыргызстандын 2 жараны бар экени белгилүү болду. Буга чейин бул кемедеги 2 адамдан коронавирус аныкталган болчу. Ыкчам штабтын акыркы маалыматы боюнча бүгүн 9 мартка карата Кыргызстанда бул дарт катталган жок. Коронавирус жайылгандан кийин Ирандан кыргызстандык 76 айдоочу чыга албай калды. Кыргызстандын бийлиги аларга транзиттик жол издеп жатат. Түркмөнстан баш тартканы, Азербайжан жана Россия менен сүйлөшүү иштери жүрүп жатканы белгилүү болду. Жалал-Абад шаарындагы жолдун боюнда жеңил унаа өрттөндү. Окуя 8 март күнү болгон. Ичинде адам бар болсо, качып кеткендер. Орто мектептердин бүтүрүүчүлөрү үчүн жалпы республикалык тестирлөө бул жылы 15-20 майда өткөрүлөт. Тестирлөөгө 2 предмет кошулганын Билим берүү жана Илим министрлиги билдирди. Тактап айтканда, бүтүрүүчүлөр кошумча кыргыз тили жана адабияты, орус тили жана адабияты предметтерин тандай алат. Анын жакшы жыйынтыгы гуманитардык багыттагы адистиктерди тандоодо артыкчылыктуу болот. Министрлик окуучулардын жазгы эс алуу мөөнөтүн дагы бекитти. Мектеп окуучулары 21 марттан 31 мартка чейин эс алышат. Аламүдүн районунун тургуну Аида Казбекова 15 жыл бою оору менен алышып, төшөктө жаткан уулу 8 мартка карата өзгөчө белек даярдаганына сүйүнүп турган чагы. Учурда балдак менен басып калган 30 жаштагы уулу апасын келиндүү кылды. 2 жашка бакыт каалайбыз. Бардык маалыматтарды уюлдук телефондон эле окусаңыз болот. Ал үчүн баракелде мобилдик тиркемесин көчүрүп алыңыз.